31-мартка карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган дагы 13 учур аныкталды. Илдетке жаңы чалдыккандардын арасында Ысык-Көл облусунун 2 тургуну да бар. Анын ичинде Бишкекте 1, Нарын областында 3, Ысык-Көл областында 2, Чүй областында 1, Ош областында 5, жана Жалал Абад областында 1 киши катталды. Ошентип Кыргызстанда 13 күндүн ичинде таажылуу вируска чалдыккандардын саны 107ге жетти. Бишкек жана Чүй облусунда 12, Жалал Абад облусунда 51, Ош облусунда 37, Баткен облусунда 1, Нарын облусунда 4, Ысык-Көл облусунда 2 бейтап бар. Илдеттен сакайгандардын саны азырынча 3 гана. Дарыгерлер жугуштуу оору жаш балдар арасында жайылып баштаганын коңгуроо кагышууда. Бейтаптардын катарында 15 жашка чейинки 11 бала бар. Анын экөөсү 1 жашка толо элек ымыркайлар. Бардыгы 107 киши ооруканаларга жайгаштырылган, жаткырылган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3-өө оор акыбалда, 2 стабилдүү десек болот, Ноокан аймактык ооруканасында, бирөө Ош областтык бириккен ооруканасында, ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук. Учурда өлкөдө 1600 киши обсервацияда жатат. Ал эми жугуштуу илдетке кабылгандар менен байланышта болгондордун саны 5770 адамды түзөт. Алардын 1000ден ашууну жакын карым-катышта болгон бейтаптардын үй бүлө мүчөлөрү. Мамбетовдун белгилөөсүндө өлкө ичинде бири-бирине жуктургандар көп каттала баштады. Кечэтен бери жаңы аныкталган 23 кишинин 4-өө гана сырттан келген. Калган 19-у өз ара байланыштар аркылуу жуктурган. Биздин медициналык кызматкерлер ушундай кыйынчылыкка карабастан иштеп атышат күнү-түнү. 3 кишини кече ооруканадан дарылап чыгарышты. Бул жерде болсо 4 бала 2 сутканын ичинде чыгып атат, плюс болуп туруп. Андан тышкары 5 үй бүлөдө 15 жаңы инфицированный адамдар 2 сутканын ичинде пайда болуп атат. Бул себеп эмне болуп атат? Себеп жанагы карантинди колдонбогон үчүн ушундай бизге мындай күч, бизге кыйынчылык алып келген ушундай окуялар пайда болуп атат. Ошентсе да аткаминерлер оорулардын саны кескин өсүп кеткен учурга Кыргызстандын саламаттыкты сактоо системасы даяр деп ишендирди. Бейтапканаларда 3 айга жете турган дары-дармектер бар. Жуктуруп алгандарга колдонулуучу вируска каршы каражаттагы запаста турат экен. Дагы сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын министрликтин өкүлү кошумчалады. Ошондой эле ал учурда өлкө боюнча 257 мобилдик бригада иштеп жатканын белгилеп, эгер жарандар обочолонуу режимин так аткарса, медиктерге чоң жардам болоорун эскертти. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.